Бүгүн сиздер менен Кытай сайттарында кайсы переводчиктерди колдоном ошол жөнүндө айтып беремин. Google жана Яндекс переводчиктери. Мен көбүнчөсү Google переводчигин колдономун. Эмнеге дегенде, товардын описаниясын скриншот кылып алгандан соң переводчикке өтүп, камера бөлүмүнө кирип, скриншот кылып алган бөлүмдү кое аласыз. Койгонуңузда эле ошентип переводчик которуп берет. Так жана тунук которгон болот. Жана бул экинчи переводчигим Яндекс переводчиги. Бул переводчикке деле фото бөлүмүнө өтүп, галереяга кирип ушул сүрөттү тандап аласыз. Көрүп турганыңыздай эле бул тунук перевод кылган эмес, кээ бир сөздөрүнө даже түшүнбөй калышың дагы мүмкүн. Бул переводчиктердин жардамында сиз не только фото аркылуу, жазуу түрүндө дагы перевод кылып алсаңыз болот. Продавец менен кантип сүйлөшөм десеңиз, ошентип өзүңүзгө керектүү тилди тандап аласыз дагы. Сиздерге азыр мен кантип эме кылат экен кыскача көргөзүп кетемин. Ошентип перевод кылып алган сөзүңүзгө скопировать этип, товарыңыздын сообщение бөлүмүнө өтөсүздөр. Ушинтип ставить кылып отправить кыласыз. Продавец сизге 5-10 мүнөттөн кийин жооп берет. Эгер сизге видео пайдалуу болгон болсо, мага катталып лайк басып коюңуз.